Кымбаттуу менин жаш досторум, бүгүн сиздерге Алтын Айдар деген жомокту окуп берейин. Илгери бир хан болгон экен. Ал 2 аялдуу экен. Бирок алар балалуу болушпаптыр. Күндөрдүн биринде бай сапарга чыкмак болот. Аялдарын чакырып алып, мындай дептир: мен келгенче кимиң эмне иштеп, кимиң эмне коесуңар? Улуу аялы: мен көргөндүн көз жоосун алган алтындан үй салдырып коем, деди. Мен болсом, деди кичүү аялы, Алтын Айдарлуу бир уул, бир кыз төрөйм. Баланын аты Алтын Айдар болот. Хан, тилегиңер кабыл болсун, деди да сапарга жөнөп кетти. Хан сапарда 2-3 жыл жүрүп келди. Айткандай эле улуу байбичеси алтындан адам таң кала турган үй салдырыптыр. Кичүү аялы Алтын Айдарлуу бир уул, бир кыз төрөптүр. Буга байбичеси күңүлүк кылып, баланы бир мастан кемпирден уурдатып алып кудукка таштап жибериптир. Токол аялга: сен күчүк туудуң, деп жаңы туулган күчүктү көрсөтүшөт. Бай сапардан келет да байбичесинин сөзүнө ишенип токолду кууп жиберет. Окуя мындайча уланат: Кудайдын кудурети менен Жебирейил периште көрөт да, куш болуп келип, 2 баланы кудуктан илип алып, шаардын четинде жалгыз жашаган бир кемпирге алып келип таштайт. Кемпирдин уулу да, кызы да жок экен. Ал 2 баланы багып чоңойтот. Балдар 3-4кө чыгышат. Кемпир өлөт. Алтын көкүлдүү бала колуна мылтык алып ууга чыгып, кулан кулжа атып оокат өткөрүшөт. Асканын ичинен үңкүр таап, алдыларына тери төшөп жан сактап жүрүшөт. Имиш-имиштен улам байдын байбичеси баягы балдардын тирүү экенин билет да, өлтүрүп келүүгө баягы сыйкырчы кемпирди жумшайт. Сыйкырчы кемпир тоо түздү аралап жүрүп, акыры Айдардын үңкүрүнө келет. Келсе, Айдар ууга кеткен болот. Карындашы үйдө экен. Сыйкырчы кемпир муну айтты: агаңа айтып кой, күн батыш жакта келбес хан дегендин бир ала туяк бээси бар. Ал күн сайын кулундайт. Кулундары канаттуу тулпар, аргымак болот, дейт да кайра тартат. Кемпирдин ою эптеп Айдарды жок кылуу. Айдар ошол кулундарды издеп жүрүп, ач талаада өлөт деген ойдо болчу. Кеч кирди. Айдар алачыгына келди. Карындашы мастан кемпирден уккандарын айтып берди. Ошентип карындашына кийиктин этинен мол даярдап берди. Өзү кулундарды издеп сапарга чыкты. Келе берди. Канча жол басканын ким билди. Бир күндөрү чоң дарыяга барып жетти. Андан кайык менен өтөт экен. Айдар дарыядан өтүп келе жатса, перинин кызы кайыкты оодарып жибермек болуп, дарыяны толкутканы келе жатыптыр. Ал кайыкты оодармак болгондо Алтын Айдар кыздын колунан кармай калып, шакек билеректерин чыгарып алып кете берди. Ошентип дарыядан өтүп келбес ханга жетти. Келбес хандын бээси кулундап жаткан экен. Ханга таазим кылып келген жөнүн айтты. Таксыр, бир кулунуңду алууга ырайым эт, деди. Буйрсак аларсыз, деди хан. Хандын минтип айтканынын жөнү бар экен. Анткени бээ тууган сайын кулунду перинин кызы алып кетчү экен. Муну угуп бала бээни күзөтүп калды. Бир кезде перинин кызы булут болуп учуп келди да, кулунду алып жогору көтөрүлө бергенде, Айдар кылычын кынынан сууруп алып чаап жиберди. Кыздын кеби жерге түшүп калды. Мындан кийин перинин кеби менен кулунду келбес ханга алып келип көрсөттү. Кан балага: жолуң шыдыр, колдогонуң кыдыр болсун, деп бата берди. Ошентип кулунду перинин шакек билеректерин алып Алтын Айдар карындашына келди. Ал аман эсен экен. Агасы шакек билеректи кулунду ага берди. Өзү ууга кетти. Ошол учурда сыйкырчы кемпир келди. Шакек билеректи көрдү. Анан кызга жойпуланып мындай деди: мен силерге ойлогонум дайым жакшылык. Мына агаң сага шакек билерек алып келди. Эми дагы бир жакка барсын. Алтын сандык бар, ошону алсын, деди да өзү жашынып күтүп отурат. Агасы уудан келет. Карындашы: ага, бир жакшы сандык бар экен. Ошону алып келүүң керек, дейт. Агасы: куп болот, дейт да тулпар кулунду минип жоо жарагын жолуна илип жөнөп калат. Жүрө берет. Бир күнү жолдо өчөйүп олтурган кемпирди көрөт. Ал жердин жаракасын жамап олтурган болот. Бала жакын келип: энеке, эмне кылып жатасың, деп сурап калат. Анда кемпир: жердин жаракасын тигип жатам. Анткени бир сандык үчүн ушул тешикке кирип далай баатырлар өлүмгө учурады, дейт жерден башын албай. Бала: мага да ошол сандык керек эле, дейт да ат баты менен жер астына кирип кетет. Ошол учурда жер астынан бир пери чыга калат. Тополташ, үйдө болсоң кабарлаш, деп айкырык салат. Ошол замат Алтын Айдар көк таш болуп катып калат. Айдардын кулунаты 2 күн күтөт. Айдар келбегенден кийин 2 көзүнүн жашын көл кылып үйүнө келет. Болгон окуяны кызга айтып берет. Кыз Айдардын өлгөнүн билип, тулпар кулунду минип кемпирге келет. Ал жер жамап олтурган экен. Андан агасынын жайын сурады. Ошондо кемпир: жөн турабы, агаң апат болгон өлгөн. Сен барам дебе, бөөдө өлүм болосуң, деди. Анда кыз мындай деди: мен ошол агамды көрүп өлөм. Андай болсо жер үстүндө мен муңдуу, жер алдында сен муңдуу деп ыйлай бер, деди кемпир. Кыз кемпирдин айтканындай кылды. Жер үстүндө мен муңдуу, жер астында сен муңдуу деп ыйлаган бойдон жер алдына түшү баштаганда алдынан перинин кызы жолукту. Муңканган кызды аяп, агасын кайра тирилтип берди. Бала карындашы менен келе жатып калың бакка келишти. Айдар карындашын тулпары менен чоң дарактын түбүнө таштайт.
өзү калың токойду аралап жүрүп, ак өргөнү көрөт, ичине кирип эс алып олтурат. Бир кезде перинин 2 кызы учуп келип, үйдүн артына конушат. Анан кыздардын бири мындай деп жоурайт: мен аябай бир корктум. Сууда сүзүп кайык кемелерди каңтарып салып жүрсөм, бир бала колумдагы шакек билериктеримди чыгарып алып кетип калды. Ошону көрсөм, ага колукту болор элем. Экинчи кыз айтты: мен дагы бир жолу коркком. Келбес хан дегендин бээси тууган сайын кулунун кылбай алып кетчүмүн. Күндөрдүн биринде кулунду алууга келсем, аны бир алтын көкүл бала күзөтүп олтуруптур. Мен кулунду алайын десем, кылычы менен чаап, кулунду алып калды. Ошол балага кез болсом, сөзсүз ага тиет элем. Булардын сөзүн угуп турган Алтын Айдар: тие турган болсоңор мен мына, деп Айдар үйдөн чыга калды. Убада боюнча Айдар 2 кыз менен никелешти. Анан перинин кыздарын ак өргөөлөрү менен көчүрүп, карындашы менен тулпар калган жерге келди. Анан баары чогулуп, мурдагы жерине жөнөштү. Ошол жерде 4-5 жыл өмүр сүрүштү. Алтын Айдар күн сайын ууга кетет. Бир күнү ууда жүрсө, бир адам кездешти. Экөө таанышып, ал жай сурашты. Анан экөөлөп аң улашты. Бир кезде кандайдыр бир айван алардын алдынан жай гана басып өттү. Бала да, жанагы мерген да атмак болуп мылтык сунушту. Ошол учурда тиги айван кишиге айланды да, мылтык сунган адамга бурулуп минтти. Жаныңдагы сенин балаң. Анан балага кайрылып: бул киши сенин өз атаң, силерди мастан кемпир айрыган. Ушуну айтты да ошол замат көздөн кайын болду. Ошентип бала менен атасы бири-бирин табышып, кучакташып көрүштү. Анан үйүнө карай жөнөштү. Улуу байбичеси менен мастан кемпирди айылдан айдап чыкты. Алар аш жылаңач жүрүп өлүштү. Кайырчы болуп кыдырып жүргөн аялын алдырды да, ага кайра үйлөнүп, өз тиричилигин өткөрө берди. Алтын Айдар акылдуу, баатыр бала болду. Мурдагы падышаны тактан түшүрүп, Айдарды падыша койду. Ат чабылып, чоң той болду.